Бүгүн бизде жарандык активисттер конокто болмокчу. Баткендеги кырдаалдан улам бардык журтчулуктун жүрөгүндө бир башкача сезимдер пайда болуп, жана дагы бардык патриот, мен патриот дегендер, жана дагы жаштарыбыздын бардыгы жардамга кол сунушту. Ошол жардамга кол сунган биздин жарандардын арасында биздин мыкты жигиттерибиз бар. Алар күндөн кубат алчу панелдерди ойлоп таап, ошол жака Баткенге жасап жөнөтүшкөн экен. Бизде болсо студияда конокто Нуржигит Асанов, жарандык активист, жана дагы Элдар Сарымсаков. Бул дагы биздин жарандык активист жигитибиз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Ток этер жерден баштасак, идея кантип келип калды бул ишке? Биринчиден, саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр. Биздин ушул Каргашалуу Баткенде болуп өткөн окуядан шейит кеткен бардык мекендештерибизди жана аскерлердин жакындарына биз терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ар бир ушундай учурда биздин жарандык коом өзүнүн жардамын көрсөтүп келген. Алардын катарында дагы биз граждандык активисттер биздин команда менен биргеликте өзүбүздүн салымыбызды, мындай олуттуураак салымыбызды кошолу деген максатта биз команда менен биргелешип, ойлонуп, кандай дагы бир өзүбүздүн азык-түлүктөр жана продуктылар чогултулуп атты. Бирок андан тышкары дагы биз кандай өзүбүздүн салымыбызды кошо алабыз деп командабыздын мүчөлөрү менен биргеликте ушул окуяны жерден анализдеп чыктык. Чынында эмнеге муктаж биздин жарандар жана аскерлер. Анан ошол эле убакытта биздин бардык жарандар күндөн кубат алышы эмес, бул телефонду кубаттоочу пауэрбанктарды жөнөтүп атты, чоң көлөмдөгү. Анан биз ойлодук, буну дагы кубатташ керек. Жана дагы башка бардык каражаттарды кубатташ керек. Анда биз күндөн кубат алчу панелдерди ойлоп табалы, жана аларга жөнөтөлү деп чечим кабыл алдык. Күндөн кубат алчу панелдерди да изилдей баштадык. Анан тилекке каршы биздин Кыргызстанда, Бишкек шаарында рынокто бир аз азыраак экен. Болсо дагы бир аз кубаты бир аз төмөнүрөөк экен. Биз жакынкы өлкөлөрдөн да, Казакстандан жана башка өлкөлөрдөн, чет өлкөлөрдөн да бир сыра карай баштадык, бирок анын келиш мөөнөтү узак болгонуна байланыштуу биздин командабызда Аскар деген жигит, команда мүчөсү, инженер өзү, ал бизге сунуш кылды. Келгиле биз анда биргеликте бардыгыбыз эл менен биргеликте күндөн кубат алчу панель жасайбыз деп. Башында панель деп баштаганбыз, бирок кийинчерээк ал кубаты да бир аз кененирээк болуп, чоңураак болуп, бул чоңураак станция болуп калды. Чоңураак станция болуп, биз ошол бардык панелдерди жасаш үчүн, тестирлөө үчүн 4 күндөн 5 күнгө чейин убакыт кетти. Ушул 4 күн 5 күнүн аралыгында биз командабыз менен биргеликте 5 панель жасап, 4 панельди станцияны Баткенге биздин досторубуз, биздин тааныштарыбыз аркылуу так жерине жөнөткөнгө жакшы бир аракеттер жасадык. Эң сонунан азыр болсо панелдер кандай экенин видеодон көрүп алсак болот экен. Биздин бул жакта панель деп айтып жатсак, электростанция экен, себеп дегенде чоң 7-8 телефонду кубаттандырат, 7-8 телефонду кубаттандырат экен. Азыр болсо видео түрмөктөн биз панелдер кандай экенин көрүп алалык дагы, андан кийин эфирибизди улайбыз. Урматтуу достор, мекендештер, буга чейин биздин команда сиздерге жакшы бир идеясы менен, сунушу менен чыкканбыз. Бүгүнкү күндө сиздердин колдооңуздар менен, акча каражатыңыздар менен, ар түрдүү жардамыңыздар менен биз жакшы бир долбоор иштеп чыктык. Бул күндөн кубат алчу электростанция. Биз ойлойбуз, ишенебиз, бүгүнкү күндө биздин Ош облусунда жана Баткен облусунда жайгашкан мекендештерибиз үчүн жана аскерлер үчүн өзүнүн жакшы бир пайдасын тийгизет деп ойлойбуз. Бунун бардыгы сиздердин көмөгүңүздөр менен жана колдооңуздар менен. Бул системанын кандай иштеши боюнча менин кесиптешим Аскар мырза кененирээк айтып берсин. Итак, уважаемые друзья, после всех тестов, проверок и наших доработок, сегодня мы хотим показать и рассказать о нашей мини-солнечной электростанции уже подробнее. В комплект каждой станции идут 3 USB шнура для подключения разного оборудования и разных устройств. Вот такой вот кабель универсальный для подключения рации и иных приборов. Помимо этого идет в комплекте электрический кабель с данной лампочкой, которую можно подключить к солнечной электростанции. Примерно вот так. Мы максимально упростили подключение, с ним даже справится любой школьник.
Сзади идут два кабеля, через которые вообще, в принципе, нельзя ошибиться при подключении. Вот так вот. Станция работает уже. И наш аккумулятор уже заряжается. Это можно увидеть на контроллере. Примерно так. Через данный адаптивный тройник можно подключить до 8 устройств. 6 на передних и 2 с края USB. Помимо этого еще 2 можно подключить на данном контроллере. Солнечная панель состоит из аккумулятора, контроллера, который управляет зарядом и током, и вот таким вот адаптивным тройником. Помимо этого мы старались придумать более такое решение, чтобы оно было мобильным, и использовали вот такие вот подвесные ремешки. Очень легким и удобным образом его можно подвесить и использовать. Будет удобно даже при ходьбе. Общий вес данной станции весит около 10 килограммов. Понижайку на 5. Мына ушундай эң сонун электростанцияларды биздин жигиттерибиз жасашыптыр. Азыр болсо биз маегибизди улайбыз. Азыр отургай эле мен Элдар мырзага суроо бергим келип жатат да. Бул панелдерди жасоодо сиз кандай иш аткардыңыз? Бизде негизи биздин командабыздын ичинде 3-4 адам бар болчу. Эң эле негизги ишти биздин командабыздын мүчөсү Аскар Тентемишев менен Нуржигит байке аткарышты. Эмнеге дегенде Нуржигит байке бизде соц тармактарда ар кандай рекламаларды жайылтып, акча чогултууга негизги салымын кошту. Аскар байке болсо ал өзү кесиби боюнча программдык инженер менен алектенет. Ушул нерселерди ал жакшы билген киши болгондуктан негизги ишти ошол аткарды. А биз болсо анын жанында базардан базарга барып, ушинтип нерселерди чогултуп, материалдарды, керектүү нерселерди ушундай иштерди аткардык. Эң сонунан бул панелдерди, станцияларды жасоодо канча күн кетти? Ошол тууралуу айтып берсеңиздер, анан канча каражат сарпталды? Башында айткандай 4 күндөн 5 күнгө чейин убакыт кетти. Биз да бир жолу учурдан пайдаланып, бизди каржылаган, бизге көмөк көрсөткөн бардык жарандарга ыраазычылык билдиребиз. Америкадан биздин досторубуз, Италиядан биздин досторубуз, жана Россиядан дагы бүтүндөй булуң бурчунан, дүйнөнүн булуң бурчунан бизге колдоо көрсөтүп атышты. Чогулган сумма бул биз бир панель, бир станция эгерде бир $200 болжолду айланса, биз арасынан 5 станцияны чыгардык. Биринчи станциябыз портативный болчу. Биз ичара тамашалашып сүйлөшүп калабыз. Мстители киносундагы Тони Старктын биринчи жасаган костюму бар болчу. Биздин дагы биринчи станциябыз ошондой болуп калды. Бир аз оор болуп калды. Сыртындагы керек болсо биз темирден жасатып, бардыгын мындай ачылып жабылма кылып, кулпланма кылып, бардыгын эске алып жасаган болчук. Анан кийинкилерин уже төртөөнү биз жеңилирээк кылып, мындай компактный кылып, биздин колдонууга да өтө жеңил жана практичный болуш үчүн бардык нерселерди эске алып, анан жасадык да, анан ошол. Эң сонунан Баткенге канча станция жөнөтүлдү, анан өз даректерине жеттиби, ошол тууралуу айтып берсеңиздер. Баткенге
Биз негизи 5 өн жасаганбыз. Биринчиси бул портативный болуп калды. Бирок кийинки ошо 4 өнү биз Ош облусунда биздин да бир команда мүчөлөрү бар. Аларга жөнөттүк. Алар жеринен уже Баткенге өздөрү барып, дайындап, ар бир жерге бөлүштүрүп беришет. Канча килограмм болот бир станция? Бир станция ошо биринчи портативный жасаганда 15-16 килограмм болгон. Кийинкилери бардык мүчөлүштөрүн биз эске алып, бир 10 килограммдан тегерегинде болду. Эң сон. Анан Элдар мырза, азыр ушул панелдерди жасагандан кийин сизге жакындарыңыз чалып, азаматсың деп мындай колдоо көрсөтүп жатышабы? Албетте, анткени биз ошол процесс убагында иш жүрүп аткан мезгилде соц тармактарда өзүбүз дагы рекламаны кылганга аракет кылганбыз. Бардык соц тармактарда өзүбүз жайылтып, өзүбүздүн тааныштарыбыздан да акчалар чогултуп, досторубуздан, чет өлкөлөрдөн ошондо бардыгы эле жазып атышкан, бардыгы сүйүнүп, азаматсың деп. Ошондо жакындарыңыздар ишенди беле, ошону жасап, ошону ишке киргизет деп ишенич болду беле? Сөзсүз түрдө жакындарыбыз мындай учурларда сөзсүз түрдө жакындарыбыздын колдоосуна биз муктажбыз. Жакындарыбыз көп учурда бизди колдошот, ар дайым эле колдошот. Бирок эми бир аз моменттер болот, учурлар болот, бирок көбүнесе учурда кылып жаткан иштерибиздин маанилүүлүгүн алар да түшүнүп, бир аз түнү келбей калганда учурлар болот да. Күнү түнү иштеп, ушул станцияларда калганда түнү кечке чейин иштеп, күнү түнү иштеп аттык. Биздин ушул башкы инженерибиз бүгүн түз эфирге келе албай калды. Ал тилекке каршы ооруп калды. Кененирээк өзү айтып бермек, бардык станциянын мүчөчүлүктөрү боюнча, бирок эмки түз эфирлерге буюрса келет. Аскар биздин кесиптешибиз эгерде биздин түз эфирден көрүп атса, ыз салам. Эң сон. Ошол командада канча киши дедиңиздер, анан бул команда кантип чогулуп калган? Командада 4 киши. Аскар Тентимишев, биздин башкы инженер, Элдар Сарымсаков, Арслан мырза деген биздин да кесиптешибиз бар, анан мен төртөөбүз. Эң сон. Кантип чогулуп Буга чейин биз Арслан, Элдар үчөөбүз башында айткандай эле ар түрдүү долбоорлордо иштешип келгенбиз. Аскар мырза менен биз ушул республикалык штабтын астында тааныштык, чын-чынына келгенде. Мен ошол панелдер, күндөн кубат алуучу панелдерди издеп сураштырып жатканда мага Кудай ушул адам жөнөтүп койгон экен, биз бири-бирибизди тааныштырып койгон экен. Мага келип эле айтты, мен сизди Инстаграмдан көргөн болчумун. Келиңиз таанышалы. Менде ушундай идея бар. Сиз дагы ушундай күн панелдерин издеп атыптырсыз. Менде ушундай сунуш бар. Сиз менен биргеликте иш алып баралы деди. Анан бир канча адамга кайрылган экен, бирок алар дагы бир аз бүдөңк бойдон калган экен, бирок биргеликте ошол Аскар мырза менен ушул станцияларды иштеп чыктык. Анан өзгөчө баса белгилеп кетчү нерсе, бул станциялар негизинен рынокто бар. Бирок биздин станциянын өзгөчөлүгү бул басы жагынан болуп калды. Биз башка чет өлкөлөрдөн караганда 600 минималдуу болгондо 600 евродон өйдө экен. Биздин станциялар болсо 200 доллардын тегерегинде болду. Анан жасалыш мөөнөтү дагы бир аз максималдуу түрдө 4-5 күн ичинде жасалды. Ал жака каражаттарына эле 200 доллар кетти да, Ооба. Анан эгерде азыр сиздерге мисалы буйрутма түшүп атат деп азыр экрандан тышкарыда айта кетпедиңиз да. Эгерде сиздерге буйрутма түшсө баасы кандай болот, чечиле элекпи же чечилдиби, ошол тууралуу айтсаңыз, бул жакта эмгек да албетте бааланыш керек да. Эми негизинен соц тармактардан, бардык соц тармактардан активдүү бизге жазып атышат, кызыгышып, кандай иштейт, баасы жагынан канча болду деп. Эми негизинен биздин түздөн түз биринчи максат бул коомго жардам берүү, элибизге жардам берүү. Бардык биздин аракеттер ошол эле максатта да негизи. Анан эч кандай бул жерде коммерциялык мындай кызыкчылыктар жок негизинен, бирок кийинчерээк бул станцияларды алып кетебиз, иштеп кетебиз деген нерседен деле алыспыз. Эмне үчүн дегенде биздин ошо айтып кеткендей эле бардык иш-аракеттер, бардык жардамдар бул тек гана биздин Баткен облусу болобу, деги эле Кыргызстан Булуң бурчу болобу, кайсыл бир учурда эгерде биздин жардам керек боло турган болсо, биз ар дайым ачыкпыз жана даярбыз деген. Эң сонунан бул дагы станцияларды ыңгайлуу кылыш үчүн дагы кандай эмне кылыш керек? Мен суроо берсем болобу эле? Бул суроону сиз негизи биздин негизги инженерибизге берсеңиз жакшы болмок. Ал ошол нерселерди баарын билет, өзүнүн кесиби дагы ушул тармакта. Албетте болот, анткени айтып атпайбызбы, биринчи биз жасаганыбызда 15 килограмм тегерегинде болчу. Андан кийин дагы кээ бир нерселердин ашты нерселерин алып, салмагын азайтып, более-менее ушундай компактный кылып чакан,
бир жактарга көтөргөнгө удобный болуш үчүн ушундай эмелерди жасадык. Мындан ары дагы эгер керек болсо ошолорду дагы жакшыраак, дагы удобныйраак кылып жасаганга даярбыз. Эң сонун. Нуржигит мырза, ошондой мисалы айта кетпеди Элдар мырза, биз дагы ушуну бир ыңгайлуу кылып жасаганга аракет кылабыз депчи. Ошондой ыңгайлуу кылып жасаш үчүн дагы кандай колдоолор керек сиздерге? Биз ошо станцияларды соц тармакка чыгаргандан кийин көп ушул тармакта иштеген адамдарга жаздык. Биз сиздерге көмөк көрсөтө алабыз, кол кабыш көрсөтө алабыз. Эгерде дагы ушундай станцияларды иштеп чыгара турган болсоңуздар, бизге кайрылыңыздар, биргеликте иштейли деген сунуш пикирлер көп болду. Анан негизинен бизге Ошто жайгашкан биздин команда кесиптештерден дагы сунуштар келип түштү, бизге да жасап жөнөткүлө деп. Бирок тилекке каршы биздин инженер дагы сырколуп калды. Анан тышкары дагы ушул станциялар жасаганга биздин 4-5 күн убакыт кетип калды, өтө көп убакыт кетип калды. Бирок азыр биз ал акыбалды да байкаштырып туралы деп атабыз, биздин команда менен биргеликте. Эгерде Кудай сактасын, бирок абалда бир өзгөрүп кете турган болсо, сөзсүз түрдө биздин команда жана бизге бардык кайрылган адамдар менен биргеликте ушундай станцияларда дагы бир аз мобилдүүрөөк, дагы бир аз жеңил, мындай өтө эффективдүү иштеш үчүн дагы мындай биз аракеттерди жумшайбыз деп ойлойм. Эң сонунан бул идеяны сиздердин автордук десек болобу? Эми автордук деген жаңылыш болуп калат. Ушун дегенде бул бар да, негизи бул негизи бар. Биздин ошо биздин өзгөчөлүгүбүздүн эмес, эми биздин жасаганыбыздын жыйынтыгы бул ушул кыска мөөнөттө жасалган болду. Кыска мөөнөттө жана ал акыбалга байланыштуу мындай адаптивдүү болду да. Адаптивдүү болду. Биринчи ошол жасаган Тони Старкыбыз биз тестирлөөдөн өткөзгөндө бул өзүнүн 35 кубат энергиясы менен, 100дөн 35 кубат энергиясы менен бул 10дон ашык powerbank'ти кубаттады жана 5ден ашык телефонду кубаттады. Бул дегендик бул дагы 65% колдонууга дагы мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Азыр жасалган даяр станциялар дагы керек болсо бул кичинекей муздаткычтарды дагы иштете турган өзүнүн кубаты бар. Эң сонун экен. Анан ошол станцияларды жасагандан кийин дагы мындай жакындарыңыздар кандай ой пикирлерин сиздерге билдирип атышат? Өзлөрү да текшерип көргөндөр болдубу? Өзүн Жакындарыбыз кызыгып көргөндөр болдубу жанынан? Кызыгышты, бирок көп учурда эми бул нерсени бизден мындай күтүшөт. Ушундай учурларда биз кандайдыр бир иш-аракеттерди жумшообузду күтүшөт ар дайым. Ошон үчүн мындай көнүп калган деле эмелер учурлар көп да. Ошон үчүн бирок ар дайым кубатташат, ар дайым колдошот. Эң сонун. Анан ушул сиздердин командага кошулабыз деген жаштар дагы балким көп болгондур, Сиздерге жазып жатышабы, ошондой жаштар сиздерге кантип кошулса болот, жана дагы талаптарыңыздар барбы? Өтө көп адам жазды. Ошо сизге жана айткандай эле, биз ал акыбалды азыр байкаштыруудабыз. Дагы күндөн кубат алган станциялардан дагы башка кандай жардам бере алабыз. Бирок азырынча ошол күндөн кубат алган станция. Бирок ошол ал акыбалды байкаштырып, эгерде керектүү болсо, биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша жардам бергенге ошол станцияларды жасоого ар дайым даярбыз. Эң сонун. Анан буга чейин Элдар мырза, сиз кандай иштерди алып барчусуз? Жарандык активист катары панелдерди жасаганга чейин эмне иш кылдыңыз эле? Мен өзүм Катардагы эле студентмин. Бул жакта окуйм. Каякта окуйсуз? Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин астында дипломатиялык академия бар. Диканбаева атындагы. Ошол жакта окуйм, 3-чү курста. Бул Нуржигит мырза менен өзү айтып кеткендей эле ушул октябрь окуясында, ага чейин пандемия учуру кездеринде ошентип спорт ордосунда ар кандай ыктыярчы болуп иштеп жүрүп, жарандык активист катары ошентип иштеп жүрүп таанышып калганбыз. Андан кийин ушул кара ошол окуялар башталганда эле биринчи, экинчи күнү ошол жакта жүрүп, анан маектешип калып, ушундай жаңы идея пайда болуп, анан ушул ишке киришип калдык да. Бул ыктыярчылыкка сиз өз оюңуз менен келдиңиз беле же кандайдыр бир демилгелер мененби? Албетте, өз оюбуз менен эле келгенбиз. Бизди бириктирген жалгыз гана нерсе бул мамлекетке кошоюн деген салым ушундай каалоо эле да. Эң сонун, ишиңизге ийгилик. Нуржигит мырза, сизчи ыктыярчылыкка буга чейин ушу станцияларды жасаганга чейин кандай ыктыярчылыктарды көргөзүп жүргөнсүз? Ошол тууралуу айтсаңыз. Ыктыярчылыкка
жакын арада эстегендем, ыктыярчылык менен алектен жүргөнүмө бир 10 жылдын жүзү болуптур. 10 жылдын ичинде катарда ыктыярчы болуп жүрдүк. Анан коомдук кайрымдуулук фонддордо да иш алып барып жүрдүк. Бул жаатында дагы жакшы бир тажрыйбабыз бар. Ошон үчүн ошол барлык тажрыйбабыз менен биргеликте ушул жакшынакай долбоорлорду ишке ашыруу бизге өзүнүн жардамын тийгизди. Эң сонун. Ишиңиздерге ийгилик, анан дагы бизден азыр жарандарга кайрылып, бир жакшы сөздөрүңүздөрдү арнасаңыздар болот. Сиздерге эркин микрофон. Эмне демекчимин сонда? Эң негизгиси, азыр айтып өткөндөй эле, сиздер дайыма бизге келсеңиздер, биздин эшигибиз сиздер үчүн ачык. Биз жардам беребиз десеңиздер, дагы жаңы идеялардын артында, дагы жаңы проекттердин үстүндө иштегенге даярбыз. Ошо. Негизи биздин граждандык коомдон айланса болот. Ар дайым ушундай учурларда өзүнүн жардамын көрсөтүп келет. Ар түрдүү сындар болот. Мамлекет тараптан, мамлекеттик органдар тарабынан ар түрдүү сындар болот. Бирок ага карабастан ар түрдүү куугундуктар болот. Ар түрдүү ушундай учурлар болот да. Бирок ага карабастан биздин жарандык коом ушундай учурда өзүнүн жарандык милдетин, чынында жарандык милдетин аткарууну максат кылып, өзүнүн коомуна ар дайым жардам кылып келет. Бул окуялар дагы Баткен окуялары гана эмес, пандемия учурунда дагы, азыркы окуялар дагы бизге сөзсүз түрдө бул жерде мамлекет көп учурда колу келбеген жерлерге жарандык коом, жарандык активисттер, ыктыярчылар өзүнүн сөзсүз түрдө жардам тийгизип, бул нерсе өтө маанилүү экендигин ар дайым бизге айгилендирип келет. Ошон үчүн ар дайым биз жарандык коом менен биргеликте иштешибиз керек, мамлекеттик органдар биргеликте иштеш керек, иш алып барыш керек. Жана бул жерде бир эле максат, Элдар мырза айтып өткөндөй, биздин Кыргызстаныбыз бакубат, элибиз тынч, жерибиз аман болсун деген эле биздин бардыгыбызды бириктирип турат. Ошон үчүн ар дайым биздин Кыргызстаныбыздын гүлдөп өсүшүн биз каалайбыз. Жана ар бириңиздер менен биргеликте биз бул жаатта кандайдыр бир иш аракеттерди ар дайым кылышыбыз керек жана салымыбызды кошо беришибиз керек. Чоң рахмат, сиздерге ушул иштерди кылып алып барып, жана дагы ушундай жаңы идеяларды, заманбап идеялар менен биздин элибизге жардам берип жатканыңыздарга чоң ыраазычылык деп биз сиздерге дагы таазим этишибиз керек экен. Себеп дегенде сиздердин идеяңыздар дагы өркүндөчү идеялардын бири экен. Ишиңиздерге ийгилик. Мына ушундай биздин көрүүчүлөр, ушундай биздин жигиттерибиз, жаштарыбыз турганда уучубуз кур эмес дейли.